мага жеткирүүчү 6 нерсе туурасында иншалла. Кайгы өзү адам үчүн чоң эле бир мындай бир оор нерсе да. Көп убактарда биз мындай көңүл эле бурбайбыз, кайгыланып коесуң, ойлонуп коесуң, мындай өтүп кетти, мисалы эркек бөтөнчө бир аз убакыт кичине эле кайгырып койсо, мындай бир болбогон эле нерсеге деле ушундай кылбай деле койсо болмок экен десе, 10% артка жылып баштайт да. Бүт нерседе. Жашоодо, хаятта эмне болгон болсо, бүт нерседе кичине эле эме болуп койгон болсо, кайгырып койгон болсо. Аял кишилер кичине көтөрүмдүүрөөк болот экен, алар кайгапа, алар өзү деле мисалы балага деле кайгыра берет, күйөөсүнө деле кайгыра берет, атасы ушу бүт баарына кайгыра берет экен, бирок кичине көтөрүмдүүрөөк болот экен десең да. Эркек киши андай эмес экен. Кичине эле кайгырып кое турган болсо, капа аны ээлеп кала турган болсо эле болду экен да. Баягы эмоциональный состояниясы ошол заматта өзгөрөт экен. Ошонун себебинен пайгамбарыбыздын улуу бир хадиси бар. Пайгамбар мен дайыма айта берем, бул хадис өзүмө да жагат, ушул өзүм ушул нерсе менен жашаганга аракет кылам да. Анткени Азирет Аббаска айтат, "Не Аббас" дейт, "Ук" дейт, "балам" дейт. "Я валят". "Эй балам, ук". Ушундай бир акыбал жөнүндө айтып атат да, бизге керек да, мисалы бүтүнчө эркектер үчүн мусулман азыркы заманда өтө зарыл керек да булчу. "Балам" дейт. Эгерде инсандын, адамзаттын баардыгы тең чогулуп келип, ошончо жиндердин баары тең, көзгө көрүнгөндө көрмөгөн баары тең чогулуп келип, сага жакшылык кылам десе дейт, Алла каалагандан тышкары кыла албайт дейт. Алла каалаганчалык гана болот экен. "Уулум" дейт, "Я айюхал валад". "Эй балам". "Ук" дейт. "Эй Аббас, ук". Бул мындай пайгамбарыбыз как будто бүткүл мындай үммөткө кыямат күнгө чейин баарына кайрылып аткандай да, ук дейт. Эгерде адамзаттын баардыгы, ошо менен жин шайтандын баардыгы чогулуп келип дейт, сага зыян жеткизе десе, Алла каалаганчалык гана жеткизе алат дейт. Ушуну түшүнгөндөн кийинчи биз ушундай кылыш керек да. Бир чоң бир аалым айтат да, "Мен жашоодо 6 нерсенин акыйкатын билдим" дейт. Ошондон кийин такыр кайгырбай калдым деген экен да. Ана себептен эмне себептен, ал кайсы нерсе десе, анан мен бирөөнү эстеп калып турмун да. "Мен" дейт, "мен ырыскымды эч ким тарта албай турган, менен тартып ала албай турганын билдим" дейт. Ошондон кийин ырыскыма кайгырбай калдым дептир да. Жазылган катабаллаху лана, Алла Таала тарабынан жазылган нерсе сөзсүз сенин пешениңе келет ал. Сен мисалы качсаң дагычы, чуркап, тоонун башына качып ала турган болсоң дагы акыртып ошо ырыскыңды жейсиң экенсиң да. Ошон үчүн демек бул дүйнөдөгү адамдардан келип аткан зыянга капаланып кереги жок. Ошону өзүң алып кереги жок. Ошондой эле бул дүйнөдө боло турган ырыскың үчүнчү капаланып кереги. Мен дайыма айтам, "Эй туугандар, сен балама машина алып бере албай калдым, үй алып бере албай калдым" деп кайгырба. Ал сенин проблемаң эмес. Анын ырыскысында жок болчу, ошон үчүн сен алып бере албай калдың аны. Сен аялыңдан субханалла мынча нерсени бүтүрө албай калдым, тияка барып катыша албай калдым, момунча ийгиликке жетише албадым деп такыр капаланма, кереги жок. Ал сенде эмес, анын ырыскысында жок болгон себебинен алып бере албайсың сен аны. Ал жазылган да, аныкы туурабы? Эгерде анын ырыскысына жазылган болсочу, ал сен себепти Алла кааласа сен себепти берип коет, Алла кааласа сени ойлонбой туруп сен жок деле башка менен берип коет ал. Ал Алланыкы да. Ошон себебинен ушуну такыр унутпаңыздар. Эми бул жерде кайгапа мен айтайын деген нерсем дайыма мындай башкача бузулуп кетет да, башка нерсе бурулуп кетет. Дейин дегеним ушул жерге да. Биз азыр баардык эле нерсени, кичинекей эле нерсени, кичине мындай чымылай, кичинекей чымындык канаттай нерсени биз ушундай бир чоң тоого айлантып алганбыз. Ошон үчүн мындай бир жанагындай бир мындай тайга чоң арабаны тартып туруп койгон да. Ошону мен кылышым керек, мен жок, субханалла. Чындыгы акыйкатка келгенде баары нерсе Алла кылат. Алла жазган, Алла эми аракет кылба деген нерсе эмес. Аракет кылып ар жагын күтүп отура бересиң. Бир айтайын деген нерсечи, эч бирөө сага зыян бербейт, Алла кааламайын. Эч бирөө пайда бере албайт, Алла кааламайын. Унутпаш керек ушул нерсени. Эми айтып аткан, көрө албастык бул адамды кайгыга багып келет дейт. Ай, чын-чынына келгендечи мен ушуну айтып элеп тажабай койдум да. Мисалы сенин кошунаң менен эмне тиешиң бар сенин? Мисалы сенин кайын журтуң менен эмне тиешиң бар? Мисалычы. Кээ бирлер ушундай да, мисалы, кээ бирлер бар, мисалы бажасын эле карап эле атандаша белет. Төлөчү, бажасын кара, тиги Lexus алып тур, мен сөзсүз Lexus алышым керек. Бажам үй алып тур, мен да бажамдын эме кылышым керек.
Эмнеге бар? Кээ бирде мындай жөндөн жөл мисалы барсаң, мына бажасы машина алып тур дагы, тиги бажа машина алып тур, үйүнө барса, ошо машина алып ал таап туруп алды да, тиги барып да, тиге жетишин кредит алып алат да, ошо менен тигинен кутула албайт. Эмне кереги бар? Хасат бул, көрө албастык болчу, ошочу. Ушундай нерсе атаанда ушу. Баягы бир хадис айтып бердим десеңерби, акыр замандын белгилери бар. Ошонун бирөөсү мындай кедейлер. Бирин ушундай чабандар үй салып жарышат дейт. Чабандар үй салып жарышат экен да. Анан кийин эмне себептен болот, бул кандай себептен болот десе, бул көрө албастыктан экен. Ал кайсы мезгил отса, мына ушул биздин мезгилибизди ойлоп коем да. Курсак ток. Кийимдин азыр 1000 деген түр бар, тамактын 1000 деген түрү бар. Адамдар курсагы тойду, эмне кыларын билбей калды да. Анан ушул мезгилде адамдарда атаандашы пайда болот экен да. Эми атаандаш ушунчалык болду. Мына бирөө мындай 5 комнат үй турат. 5 комнаттын жана дагы деле бир комнатаны кошо берет да, кереги деле жок да. Монда кире беришти, кура берип дарбазага жетип калган да. Өзү 2 комнат кире беришти калып калган, бияка эч ким жок. Бияка уже эме басып калды жанагы, желе басып калды биякчы. Болбосо мына сен салган үйдө, сен жашайсың, мына 4 балаң бар, 5 балаң бар дейли, жашап атасың. Аллах бир буйрсун. Эми балаң чоңундо бирөө тияк кетет, бирөө кетет, кемпирге көңүл каласың. Ошон кыргыздар айткан да, кыргызда сөз бар да, ой, 9 балам болсо, болгондон көрөк осурак чалым болсун депчи. Бекер айткан эмес да булчу. Ошол мындай бир эле үйдө, бир эле комнатада жашап каласың акырычы. Ошонун себебинен мындай атаандашып, көрө албастык кылып, мунчу куруп кете берип, акырын тиякта өмүрдү өткөзүп ийген да адамдарчы. Мен кээ бирде айтам, андан көрөк бар, Меккеге бар, умрага барып кел, ошол акча жок дейт да, бияны ремонт кылып берет да. Түшүнбөйсүң эмне экен да. Акча жок да, бирок сен жасап кетип барат. Кош эле кетип барат, акча жылга эле акча жок бирокчу. Ушундай нерсе. Жоктун түйү жок. Бирок эң жаман нерсеси адам мен көрүп атам. Ооруп атат адамдар көрө албастыктан. Акылдан айнып атат. Эркекке капаланыштын кереги жок деген себебим ушуреки, сен бирөөнү капаланып, ушу дүйнө үчүн капаландың, бирок эртең күндө сен ден соолугуңду боздуң. Эң жаман нерсеси, сен керек болсо өзүңдүн аялың менен мамиле кыла албай каласың. Алсыздык жаман, эркекке берилген алсыздык өтө жаман. Эркектер ушунчалык алсызыраак келет, кээ бирдечи мындай күчтүү, момундай жанагындай мен алдыма келип атат, көрүп атам. Момундай бир даллар, мондай, буяктар момундай, мен туруп мындай карап күлүп туруп акырын тык жагызым. Тарс деп тоголомчу жергечи. Уже бул эчтеке жарабай калган, уже кайгы кападан, ушундай бир жүрөгүндө тынчтык жок болгондугунанчы жашоонун деле кереги жок ачы. Ошондой нерсе. Ошон үчүн эмнекен тууганым, эркектерим, ай алтындарым, колдон келишинчечи бул дүйнөгө капаланбай эле калачы. Орустар айтат, святое место пусто не бывает дейт. Эми мисалы бир күн машинең бузулуп калды, машинесиз калып калдың, эмне ойлоп атасың? Жок. Анда орду толот. Орду толбогон эч нерсе болбойт бул дүйнөдө. Орду толбогон эч нерсе болбойт, унутпагыла. Керек болсо кайгыга баскан жүрөгүңдү дагычы кубаныч менен толтуруп коет Кудай кааласачы. Кубаныч басып коет Алла да, билбейсиң. Ошон үчүн сен жашоодо болуп аткан нерсе, бүгүн банкрот болдуң, эртең байлык келип толтуруп коет, кайдан билесиң? Бүгүн байсың, эртең кедейчилик толтуруп коет. Ошон үчүн ар бир адамга мусибат келип туруш керек. Оорчулук болуп туруш керек. Макулбу? Анан бирөө кайгы капага кирип кереги жок. Бөтөнчө жүрөгүңдө башка бирөөнү көрө албастык менен кайгынап келип алба. Кереги жок. Керекпи жа? Кереги деле жок нерсе. Баары айтып атпайбы, кантип элдей жашайбыз. Ушуну айтып берип тажабай койдум мен. Элдердей болуп качан жашайбыз дейт. Апер. Элдердей жашам келип атат го. Элдердей. Жок, сен анын рызкысы бөлөк, сеники бөлөк. Макулбу? Ушундай. Кийин дейт, адамга дагы кайгап келе турган нерсе бул текеберлик. Адептүү менен адепсизди ажырата билбөө. 4-нчү улуулукту талап кылуу, байлыкты сүйүү, байлыкты чогултууга умтулуу дейт. Мен эми баарын аз кыскача айтып коюп турмун баарын ушучу. Az айтып коеюм сиздергечи. Болгон нерсе ушуреки кереги жок. Кереги жок нерсеге кийлигишип кереги жок. Өзүңө чакал, чакан жүр болду. Бар нерсеңе шүгүр айт, Кудайым берекесин берсин. Мындай кээ бирлер көнүп калганбыз, шүкүр кылам, анан тооба кылам, тигиндей мындайчы. Кээ бирдечи мындай
мында туппа эле жөнөкөй эле кыргызча эле айткан нерселер бар да, сөздөр бар. Жөнөкөй эле айта турган сөздөр бар да. Мындай адамдай эле жашай бер. Ооба. Пайгамбар жогуна шүгүр, жогуна кайыл дейт кыргызда. Бул сөз бекер айтылган эмес. Ошон үчүн кандай кетип баратсаң, кемеңди кандай кое берген болсоң, ошол кемеңди ошондой кармап кете бер. Мындай кемеңе мындай калак менен кетип барасаң, мотор издебей кое тур деген сөз да. Калак менен эле кете бер. Мындай акырын. Бир адамга Кудай 70 жылдан 70ке чыкканда берип коет. Кадыр бар, дүйнө, мүлк, жакшылыктын баарын. Биз ойлогон жакшылыкты. Бирөөнө Кудай 20 жашында берип коет. Мен көрдүм баягыда бир Англиялык бир ит бар экен, мультимиллионер экен. Ит экен. Силер буквально адам ойлобогула, ит, собака. Калп. Ушундай ит экен. Ушундай ит экен, субханалла. Анан ошого жүздөгөн кишилер эме кылат экен, анан корпорациясы бар экен. Ит отурат экен да, ошон представитель бар экен да. Ит отурат экен тиги корпорациянын кишилеринин жанындачы. Керек болсо Кудай таалачы итке бак жазып койсочу ошондо отуруп калат экен. Ошон үчүн билбейсиз, субханалла, качан Кудай таала берип коерунчу. Бирөөнү 30 жашта, бирөө 20 жашта. Ошон үчүн келе бул дүйнөгө кыйналбай эле коелучу. Талашпай эле коелучу бир нерсеничи. Бул дүйнө кайга паланып, ошон үчүн чуркабай эле коелучу иншалла. Аракет кылабызбы? Түшүндүңөрбү мени? Ташына түшүнүп жатсам. Субханакалла хамдик. Ашала анта астагфиру ва атубу. Кудай күнү